Эксперт Россия эмне себептен Борбор Азиянын коопсуздугуна күйүп бышаарын айтты. Россия өзүнүн түштүк чегараларын бекемдөө үчүн Борбор Азиянын коопсуздугуна өзүнүн салымын кошуп келген жана мындан ары да уланта берет. Бул тууралуу Россиянын Илимдер Академиясынын дүйнөлүк экономика жана эл аралык мамилелер боюнча улуттук изилдөө институтунун улук илимий кызматкери Станислав Притчин билдирди. Ал Борбор Азияга таасир этүү үчүн геосаясий кармаштын курчушу аттуу тегерек столго катышты. Эксперттин айтымында Россия аймактагы коопсуздуктун кепилдиги болуп эсептелет. 2000-жылдарга чейин Түркмөнстан менен Тажикстандын чегаралары Россиялык чегарачылар тарабынан кайтарылып келген. 2021-жылы америкалыктар Афганистандан чыгып кеткенден кийин Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын машыгуулары өткөн. Казакстандагы январь окуялары Россия өнөктөштөрү менен коопсуздукту камсыздоого даяр экенин көрсөттү. Бизде абадан коргонуучу бирдиктүү система иштейт. Бул жааттан алып караганда Россия коопсуздук боюнча айныксыз өнөктөш болуп саналат жана бул тармакка инвестиция салууга даяр. Россия Федерациясы Борбор Азиянын коопсуздугун өзүнүн түштүк чегараларынын коопсуздугу катары карайт, деди Притчин.